Анарбек Катаганов, активист. Баткенге башкалар эмес, президент өзү барышы зарыл. Кайып шер. Пандемияда Райымбек Матраимовта элге эч ким жардам берген жок. Райымбек Матраимовдун баш коргоо чарасы каралып, 2 айга камакка алынды. Асылбек Жээнбеков камалат. Камчыбек Ташиев депутат Жумалиевди УКМК кармаганда эмне дегенин айтып берди. Чолпонбек Абыкеев Райымбек күнөөсүн мойнуна алып төлөөчүсүн төлөдү, эми акталат. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Баткендеги чек ара маселелери боюнча эл митингге чыгууда. Баткендеги чыныгы жагдайды өз көзүң менен көрүп келген активист катары кандай пикир айтасың? 1 ай мурун Баткен облусунун Көкташ айылына барып кайтканбыз. Ал жакта акыбал өтө оор. Биздин жерлер, тоолор алар тарапка өтүп кеткен. Алардын чек ара кызматкерлери улам бери жылып жатат. Бир тоо аларга өтүп кетти. Ал тууралуу маалымат ачыкка чыккан жок. Биздин өкмөт жерине барып тыкыр изилдөө жүргүзүүсү зарыл. Жерлер сатылып, арадан 5-10 жылдап убакыт өткөндөн кийин гана чындык ачыкка чыгууда. Ал жакта көчүп жаткан кыргыздарга көбүрөөк акча сунуштап жатышат. Орукка кетип бара жаткан жолу да көйгөй толуу. Алар ошол жерлерди сатып алууга акыры элегенге жанталашууда. Таштар менен тосуп башташкан. Биздин эл көтөрүлсө да саясатчылар ушунчукпайт. Саясатчылардын арасында чек ара маселеси менен өз кызыкчылыктарын аралаштырганда жок эмес. Мен чек ара маселесин чечип берем деп кызмат сурап жүргөндөрү бар. Ал жерге президент өзү барышы керек. Керек болсо 1 ай жатып жашап, ийне жүүнө чейин изилдеп, баарын ордуна коюп жайгаштырып келгени учур талабы болуп турат. Булак Азия Ньюс гезити. Матраимов качкан жок деп жазыпсыздар мына. Матраимов мамлекетке керек. Матраимов иштеген убакта бюджет көтөрүлгөн. Матраимов кыргыз мамлекеттин бюджетине кошулган жок. Наоборот, чет өлкөдөн ишкерлерди тартып, мамлекетке пайда келтирип аткан. Андыктан биз сыймыктануу менен Матраимовго! Матраимовго! Эгер мамлекет мына ушундай инсандарды дагы таптап, азаматсың, дагы иштеп элиңди бак, мамлекетиңди бак. Ошондой ар жакка качып жүргөн ишкерлерди тартып, биздин өлкөгө киреше киргиз, инвестиция тарт десе, мына ушундай инсандардан 10 тасыса мамлекет өнүкмөйт. Кайып шер. Пандемияда Райымбек Матраимовтой элге эч ким жардам берген жок. 1 май райондук сотунда Райымбек Матраимовдун баш коргоо чарасы каралууда. Райымбек Матраимовдун колдоочулары соттун имаратынын алдында Матраимовдун боштондугун талап кылышууда. Алар пандемияда Матраимовтой болуп элге эч ким жардам берген жок деп айтышууда. Митингге чыккандар колдоруна Матраимов качкан жок, Матраимовду бошоткула, Матраимовдор акчаны ким төлөдү? Американын агенттери кыргыз патриоттун каматты. 386 миллион долларды урдаган Сапар Исаковду ким качырды? Кулматов эмнеге камалбайт деген жазууларды көтөрүп чыгышты. 18 февралда бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов кармалганын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматынан кабарлашкан. Булак Назар Ньюс KG. Райымбек Матраимовдун баш коргоо чарасы каралып, 2 айга камакка алынды. Бүгүн 20 февралда 1 май райондук сотунун алдында Райымбек Матраимовду колдоо митингге уланды. Сот Райымбек Матраимовдун баш коргоо чарасы карап, аны 2 айга камакка калтырды. 18 февралда бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов кармалганын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматынан кабарлашкан. Мекеменин маалыматына ылайык, Матраимов кылмыштуу кирешелерди адалдоо фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалган. Эгерде мыйзам, если не докажется, которые возбудили уголовное дело, они будут перед законом отвечать? Вы как юрист, как можете отвечать? Ну, сейчас получается, мы сначала должны посмотреть, какие доказательства будут, какие будут предъявлены со стороны органов следствия, какие со стороны как раз таки журналистов, которые об этом. Мы помним, Али Тохтакунов фальшивые эти подписи недавно нам опубликовал. Может, такого будет? Вы как думаете? Ну, в отличие от него, я не могу просто голословно говорить. Да? Если он что-то представил незаконное, он и будет за это отвечать. Понимаете, не исследуется. Мотивировали тем, что предъявлена статья,
по которой предусмотрена санкция. Жактоочу Райымбек Матраимовго карата соттун чечиминде саясий боек бар. Райымбек Матраимовго карата соттун чечиминин саясий чечим. Мындай пикирин Матраимовдун жактоочусу Мадина Ниязова журналисттердин суроосуна жооп берип жатып билдирди. Соттун жыйынтыгына каршыбыз жана чечимде саясий боек бар. Мындан улам биз чечимге каршы арызданабыз, деди жактоочу. Ага улай Матраимовдун тарапташы Шайлообек Атазов элди Матраимовду колдоого чакырды. Сот тарабынан мыйзам бузуулар болду. Алар жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланган билдирүүлөрүнө таянып өлкөнүн патриоттун эч кандай далилсиз түрмөгө отургузду, деди Атазов. Булак Назар Ньюс KG. Асылбек Жээнбеков камалат. Асылбек Жээнбеков камалышы мүмкүн экендиги айтылууда. Бул тууралуу VBKG коопсуздук күчтөрүндөгү булактарга таянуу менен билдирди. Маалыматта анын бүгүн эртең кармалышы мүмкүн экендиги айтылат. Эске салсак, бир күн мурун Баткен облусунун тургундары менен жолугушууда УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев жакын аралыкта бир катар жогорку кызматтагы адамдар камакка алынарын жарыялаган. Булак Назар Ньюс KG. Камчыбек Ташиев депутат Жумалиевди УКМК кармаганда эмне дегенин айтып берди. Экс-премьер жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин аянты 33 гектар болгон заводу бар. Бул туурасында УКМКнын жетекчиси чек арага жакын жайгашкан айылдардын жашоочулары менен жолугуп жатканда билдирди. Анын айтымына караганда, бир адам эле 10-15 завод фабрикалары басып алган учурлар бар. Ачык айтып коеюн, Кубанычбек Жумалиев деген депутатты кармадык эле бизнес кылып тапкам дейт. Ал бизнес кылып табат. Бишкектеги ЭВМ заводу 33 гектар жерде турат экен. Аны кантип сатып алат? Ошонун ичинде эле 37 же 38 ири имарат бар экен. Ал сатып алган жок, ал элдин ырыскысы, деди Ташиев. УКМКнын жетекчиси учурунда объектилер туура эмес менчиктештирилгенин белгиледи. Бизнес кылып кантип сатып алган? Ошонун баарына мамлекеттеги туура эмес менчиктештирүүнүн эсебинен ээ болду. Азыр жыргап жашап жатат, андан ары бала чакасы, кийин неберелери жыргап жашайт. Ал эми баягы эч нерсе албай калган адамдар ошол бойдон калып кете берет. Ошондуктан туугандар социалдык теңдештирүүнү киргизиш керек. Ошондуктан коррупционерлерди талкалап жок кылуу керек, деди Ташиев. Белгилей кетсек, депутат Кубанычбек Жумалиев 4 февралда коррупцияга шектелип камалган. Ал эл аралык медициналык университетке лицензияны мыйзамсыз алганы жана 78ге жакын кыймылсыз мүлктүн ээси экени аныкталган. Булак Назар Ньюс KG. Чолпонбек Абыкеев Райымбек күнөөсүн мойнуна алып төлөөчүсүн төлөдү, эми акталат. Эске сала кетсек, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте сурак бергенден кийин мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов кирешелерди адалдаштырууга байланыштуу кармалган. Учурда бул тууралуу социалдык тармакта кызуу талкууга алынууда. Жанагы Райым камалсын дегендер мамлекеттин кызыкчылыгын коргогондор эмес, коррупцияга каршылар да эмес. Алар Райымге шылтап бийликтин кадырына көө жапкысы келгендер. Ошондуктан кайдасыңар деп атам. Алар чыкпайт. Райымбек күнөөсүн мойнуна алып төлөөчүсүн төлөдү, эми акталат, деди жазуучу Чолпонбек Абыкеев. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.